Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү. Кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Ажыкулова Актилек Маматовна. 9 база кыргыз тили сабагы 1-курс. Сабактын темасы моңгол тилинен кабыл алынган сөздөр. Сабактын максаты кыргыз тилинин лексикасындагы моңгол тилинен кабыл алынган сөздөр тууралуу түшүнүк алышат. Кыргыз тили менен моңгол тилдеринин окшоштуктарын, айырмачылыктарын салыштырышат. Моңгол тилинен кирген сөздөрдүн тыбыштык жактан өзгөрүүгө учурап колдонулушун тексттерден аныкташат. Күтүлүүчү натыйжалар. Кыргыз тилинин лексикасында моңгол тилинен кабыл алынган сөздөр тууралуу маалымат айтасыңар. Кыргыз тили менен моңгол тилдерин салыштырып, мисалдар аркылуу далилдейсиңер. Моңгол тилинен кабыл алынган сөздөрдүн тыбыштык жактан өзгөрүүгө учурап колдонулушун көрсөтүп, тексттерден аныктайсыңар. Жаңы теманы баштоодон мурун өтүлгөн темаларды бышыктап, иран фарс тилинен кирген сөздөрдүн туура жазылышын аныктайлы. Төмөнкү сүрөттүн аталышы кайсы катарда туура жазылган? Килем, гилем, килем, гийлем. Туурасы килем. Кийинки сүрөттөрдүн аталыштарынын туура жазылышын да ушул түрдө аныктагыла. Бүгүнкү тема боюнча түшүнүк алалы. Кыргыз тилинин лексикасында моңгол тилинен кабыл алынган сөздөр арбын учурайт. Бул кыргыз эли менен монголдордун өткөн турмушундагы тарыхый байланыштын болгондугунан кабар берет. Ал сөздөрдү иликтей келгенде, алардын азыркы учурда эки тилде бирдей мааниде активдүү колдонулгандары да бар. Окумуштуулар моңгол тилинен кабыл алынган сөздөр боюнча ар түрдүү пикирлерин айтышкан. Мисалы, Болот Юнусалиев керес, топчу, шаар, сонун, каалга сөздөрү башка түрк тилдеринде жок экендигин билдирип, байыркы кыргыз жана моңгол тобундагы тилдерге таандык экендигин айтат. Бул кыргыздардын ата-бабалары Тянь-Шанга ооп келүүдөн мурда Монголияга жана Бурятияга жакын жашап турган мезгилде келип кирген деп божомолдойт. Ал эми профессор Игорь Батманов кыргыз тилине моңгол лексикасынын кабыл алынышы 3 мезгилде болуп өтүшү мүмкүндүгүн белгилейт. Биринчиси, кыргыздар менен монголдордун ата-бабаларынын Алтайдагы байланыш мезгилинде. Экинчиси, 13-кылымдагы монголдордун кыймылынын мезгилинде. Үчүнчүсү, кыргыздар менен монголдордун тике ооз-эки катышуусунун негизинде кирген деп эсептейт. Азыркы күндө эки тилде бирдей мааниде активдүү колдонулган сөздөр бар. Бул сөздөр кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташтырылып колдонулат. Мисалы, кыргыз тилинде бүркүт, моңгол тилинде бүргөт. Кыргыз тилинде мөндүр, моңгол тилинде мөндөр. Алтын жана алтан. Бороон, борогон. Токулга, тохулга. Аргымак жана аргамак. Эки тилде бирдей колдонулат. Моңгол жана кыргыз тилинде бирдей колдонулган сөздөрдүн тыбыштык өзгөрүүгө учурап айтылышын төмөнкү таблица аркылуу салыштырып көрөлү. Байыркы моңгол тилинде эм, азыркы моңгол тилинде эм, кыргыз тилинде эне. Апа маанисин түшүндүрөт. Байыркы моңгол тилинде жээн, азыркы моңгол тилинде зе, кыргыз тилинде жээн. Аганын карындашынын уулу деген түшүнүктү берет. Байыркы моңгол тилинде аргымак, азыркы моңгол тилинде аргамак, кыргыз тилинде аргымак. Күлүк ат маанисин түшүндүрөт. Алус, алыс жана кыргыз тилинде алыс деп колдонулган сөз узак деген түшүнүктү билдирет. Төмөнкү моңгол тилинен кабыл алынган сөздөрдү талдап көрөлү. Кереге моңгол тилинен кабыл алынган, уңгусу кер, сплетать, токуу, улоо деген маанини түшүндүрөт. Эх жана ыг мүчөлөрү уланып 3 морфемадан турат. Чарчылап бекитилген керилүүчү боз үйдүн жыгачы деген маанини түшүндүрөт. Шибер моңгол тилинде шебер болуп айтылат. Калың түн токой маанисин берет. Кыргыз тилинде шиберчөп маанисинде колдонобуз. Шиберчөп коюу, жыш өскөн чөп маанисин түшүндүрөт. Мергенчи моңгол тилинде мор, уңгусу следить, аңдуу, көз салуу, күзөтүү дегенди билдирет.
Хун адам деген маанини берет. Демек мээлегич киши маанисин түшүндүрөт. Азыркы күндө мергенчи көз катар мерген түшүнүгүн билдирсе, көз катар мерген заманбап түрдө снайпер катары да колдонулуп калган. Бирок мергенчи жана снайпер сөздөрү толугу менен бири-бирин маанилик жактан алмаштыра албайт. Моңгол тилинен кабыл алынган сөздөр жер суу аттарында да кездешет. Төмөнкү сүйлөмдөргө көңүл буралы. Жылкычылар долон ашып Көкөмерин суусуна жетип жайыт алышты. Бул сүйлөмдө Көкөмерин сөзүндө мөрөн моңгол тилинен кабыл алынган чоң суу же көк суу, көк дарыя деген маанини түшүндүрөт. Мөрөн кыргыз лексикасында жок, бирок топонимдерде колдонулат. Бул аймакта Кара Кужур жайлоосу бар. Кужур моңгол тилинде хужир, шор түшүнүгүн берет. Чоң корумду, үйүндү таш маанисин туюнтат. Жогоруда берилген маалыматтарды колдонуп төмөнкү тапшырмаларды аткарабыз. Биринчи тапшырма. Төмөнкү сүрөттөрдө моңгол жана кыргыз тилдеринде бирдей колдонулган кандай сөздөр көрсөтүлгөн? Бул сөздөрдү атагыла жана бул сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Мисалы: буудай. Айдоо аянттарынын көп бөлүгүнө буудай эгилди. Экинчи тапшырма. Төмөнкү сөздөрдү маанилик жакындыгы боюнча топторго бөлүштүргүлө. Берилген сөздөр аралашып жазылган. Кайсы топторго таандык экендигин аныктоочу аталыштары түшүндүрмөдө көрсөтүлгөн. Буга ылайык сөздөрдү топторго бөлүп жазабыз. Кыргыздардын мал чарбачылыгына байланыштуу, үй тиричилик буюмдарына, өсүмдүктөргө, жаратылышка жана ага тиешелүү түшүнүктөргө байланыштуу сөздөрдү топторго бөлөбүз. Мисалы: сүттөн жасалган азыктарга байланыштуу сөздөр: айран, саамал, курут жана башкалар. Үлгүдө көрсөтүлгөндөй тапшырманы аткаргыла. Үчүнчү тапшырма. Төмөнкү макал лакаптардан моңгол тилинен кабыл алынган сөздөрдү аныктагыла. Аргымактын жакшысы азыраак оттоп көп жуушайт, азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп көп тыңдайт. Адал эмгек астыңа ат, үстүңө тон. Алтын жерден чыгат, баатыр элден чыгат. 1 жылдыгын ойлогон буудай эгет, 10 жылдыгын ойлогон терек тегет. Түбөлүгүн ойлогон илим окуйт. Сабырдын түбү сары алтын. Сокур тоокко баары эле буудайдай сезилет. Билимдүүнүн түнү күн, билимсиздин күнү түн. Баатырдын көркү маңдайда, чечендин көркү таңдайда. Үй тапшырма. Күндөлүк жашообузда моңгол тилинен кабыл алынган сөздөрдү колдонобузбу? Бул суроонун алкагында ой жүгүртүп, үй бүлөңөрдө, жеке өзүңөрдүн кебиңерде колдонулуп жүргөн моңгол тилинен кабыл алынган сөздөрдү жазгыла. Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөнкү адабияттарды колдонобуз. Түшүнбөгөн жана кызыккан суроолоруңар болсо AVN порталына жайгаштырсаңар болот. Сабагыбыз соңуна жетти. Саламатта болуңуздар.